Былтыр бала бақта айттыңар эле, быйыл баштайбыз, а? Шаарыбызда алгачкы көчөттөрдү эге баштадык. Жалпы шаар боюнча 2 миллионго жакын гүлдөрдү эгебиз. Быйыл эң негизги өзгөчөлөрүнү мына 10 миңге жакын тюльпан гүлүн кылып атабыз. Буну дагы мына жаз алдын ушул ачылган гүлдөрдү ачып шаар боюнча эге баштайбыз да. Бир чекеден кетип атабыз Кудай буйруса. Бир чекеден булбасак баардыгы мүмкүнчүлүккө жараша да акчага жараша. Быйыл эми Акбураны баштап атабыз. Акбурада анан эки жактан кетебиз Кудай кааласа. Мынаны дагы келечеги жерди эле бизге берсе, түз жерди жасап коюш оңоюраак да. Чен баягы бузуп, талкалап, урушуп, куш ташып кылгандан көрө ачык жерди жасаш оңой болот. Просто наркылардан жерди суранабыз да. Үлүш жерлерде Кара Суу району менен сүйлөшөлү. Мына жерден жер берсе, ушуну улантып тротуар ачып беришибиз керек да. Тротуарды чечмейинче бул кыйын маселе. Баары балдар жолго чыгып кетип атат да. Бул жерде эми мында билет элеңер. Силерге айтышыңыз керек. Бул жерде ушу кыйын болду. Олег Насибекович өзү башынан келип катып туруп, анын бузуп, баалап алганда канчалык адамдар чыкты. Коркутуп үркүткөндөр болду, чакалагандар болду. Ого карабастан да жакшы болду. Азыр жакшы идеяны мында келип айтып келди, ошо силерге улайын деп атат да, ошол айтып. Мында эл дагы ушул туура сөздү айтып жеткирип элге. Элдин өз кышылышын дегенде бой жакшы болсун, шаар өнүсүн деп көрө тастар Кудай буйруса. Туура сөздү айтып. Аргандай нерсе чекин. Быйыл мына эме азыр мамлекет тарабынан баягы грант акча берилип атат эми комшу мамлекеттерден грант акча бар. Жолдору болбойт. Азыр мына президенттин жардамы менен Кудай буйруса бир 50 миллион доллар пока биринчи этабында беребиз деп атат. Берсе шаар ичинде жолдор да оң болот да. Центральный жолдор бүт эле жамак болуп кетпедиби? Ошолорду кырып алып таштап, анан ички жолдор, мындай доонун арасындагы жолдорубуз аябай жаман болуп кеткен. Бүт бар мондой өзгөрүп Кудай насип кылса, бир чекеден Силерге күч кубат беришет. бир чекеден. Анан эми шаар ушундай шаардай болуш керек да. Тиричилик керек. Көп эле азыр айтып атышат, Сарбаш бүт камокторду алып таштап тиричилик кылып аткандар деп. Мына тиричилик кылгандар Кудай буйруса мэрия жер берди. Мына жакшы өзүнүн оштук жигиттер бар экен, завод, фабрикаларды ачып атышат. Быйыл ачылат Кудай кааласа. Азыр уже мына сырттан кече мен барып сүйлөштүм. Бүт башка жактан келген жумушчулар аябай көп экен да. Жумушчу таппай атабыз дейт азыр. Уже иштеген. Браво. Специалисттер. Ошол эртең мына февраль ичи ошол унаа курулуш завод ачылат да. Аерде деле бир 1000ден ашык 2000ге жакын адам жумуш менен кабысып. Жакында Актилекке келип баягы айткан бала бакчаны баштайбыз, анан ошол жерде капсула салабыз. Басабыз. Отуруп быйыл бүтүрүп беребиз ошо. Рахмат. Ушундай шаарыбызды көрктөндүрүп, көркүнө көк кошуп, мынантип жашылдандырып, ушундай кызмат кылган, эл үчүн иштеген, элдин жүгүнткө көтөргөн ушундай эр азаматтарды Алла Таалам өзү колдосун, коргосун.
şulardın ömrün versin, densoluğun versin. Jas ömrün rızkıtın görürsün. İstegen işinin üzürün görsün. Yarın dünya jasa sıyırmaktın görsün. Allah Taala büyük üstüne bala çakasına bakma turmuş versin, baylık versin, bereket beyiz versin. Genk beyil getmez dövlet versin. Darajası büyük zoğulosuzluk bul. Şunday el için hizmet kılan adamlarda Allah Taala özü oldu, özü korkusundan min. Allahu Ekber.